Мен өз ыктыярым менен келе атам. Мени камап эмне кылат? Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мен өз ыктыярым менен келе атам. Мени камап эмне кылат? Мага мамлекеттик акчаларды жумшап, мени кайтарып эмне кылат? Мен өз ыктыярым менен келе атсам, мен эч жака качпасам. Мен Кудай буйрса эмесин келем. Президенттик шайлоого катышканыма мен өкүнгөн жокмун. Бирок өкүнө турган адамдар кайсы бир учурда туура эмес айтылган сөздөр, кайсы бир учурда кээ бир иштердин аяны жетишпей койгон учурлар, ошол үчүн өкүнүчтөр бар. Ал жерде ГКНБ болуп, Ген прокуратура болуп, аларды коркутуп, фракциянын жетекчисинен кетиресиңер деп туруп, мага каршы аларды мажбурлап кол топтоо башташты. Мен муну буга чейин эч кимге айткан эмесмин. Бир топ адамдуу баалуулуктарды мурун баалабай же мындайкей жөнөкөй сөз болсо ошо баалуулуктарды жогору баалаганды үйрөндүм. Сыртта жүргөндө мурунку чоң досторубуздун арасында да кимиси чыныгы дос, кимиси мындайча айтканда байлык, бийлик дос дегенди да көрдүк деген. Мен үчүн бул болсо чоң сабак болду, чоң сабак болду. Бул тажрыйбалуу сабак болду. Экинчиси экономика жагынан мен да бир топ чоң тажрыйба алдым. Мен болсо Россияда жүрүп бир топ нерселерди көрдүм. Мен мындай кенен убакыт эч качан менде болгон эмес. Мынакей бир мисал айтып кетсем болот. Мынакей Сколкового барып туруп мен ошо жетекчилер менен жолугуп туруп бир топ өзүм үчүн, өзүм тажрыйбамды өстүрүү үчүн, акылымды өстүрүү үчүн бир топ компаниялар менен жолугуп көрдүм. Укмуш, мындайча айтканда жомок.